алейкум достор. Мына биз азыр Сузак району, Жалал Абад облусунда Октябрьский айылында турабыз. Азаматов экен коросуна келдик. Азаматов экен мына өзүнүн селекциондук иштери менен бизге сырларын бөлүшүп атат. Мына азыр ушул козу кочкор жөнүндө айтып берип атат. Аябай несі күчтүү экен. Жана бунун тажрыйбалуу, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кочкор жөнүндө, анан өзүңүздүн канчадан бери багып атасыз койлорду, ошол жөнүндө. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракатух. Куш келипсиң, Нурислам. Мен оромо Куда каласа. Биз жөнөкөй эле адамбыз, селекционербиз. 2 жыл чарба кой бактым. Кылбаганды кылдым. Анан тажрыйба ашырдым да. Анан сандан сапат көт деп видеолорду көрө баштадым. Арашандарды, мисалы үчүн Алатоону, анан кыргыздын породасы деп атпайбы? Ошого да сыймыктанып, биринчи үйрөнөйүн деп бүт ушу тажрыйба кылдым да. Жөнөкөй койдон баштайын депчи. Ага кочкор коштум. Натыйжасы болбоду, бирок үйрөнгөнүм калды. Буюрсачы. Ошого бу 2,5 айлык козум, грант. Селекционный работам натыйжа берди да, буюрсачы. Ала талам береткен. Грант. Ала талам береткен, мына козулар менен жакшы натыйжа берди да. Бардыгы келишкен, вес десе вес, буюрса Кыргызстанды да танытканга аракет кылабыз. Анан болушунча мен эми бул эле эмес. Жакшы козулар бар, мен веске иштеп атам. Анан свет дагы мага кызыкчылыгы жок. Кулактын деле кызыкчылыгы жок. Элита десе эми элитага шартыбыз келишпейт экен. Айтсаңыз, булар мына ушул сиздин өзүңүз үйүңүздө эле багылат, жайлоого чыгарбайсыз, чыгарасызбы? Быйылча чыгарбайсыз, Бирок күндүгө 3 километр, 2 километр басат. Булар жем жегени кандай тартипте жем жейт? Канча мал жем жейт? Жемде 2 мал жейт. Эти менен басып келет. 200 граммдан ар бир кой жейт. Козулар отдельно 100 граммдан жейт. Айтсаңыз, азыр биз баягы киргенде гидропоника көрдүк да, короңуздачы. Буну каяктан алдыңыз эле, тажрыйбасы кандай экен гидропоника боюнча? Тажрыйбаны көп аракет кылдым. Ошо тажрыйбам 3 жыл мурунку тажрыйбам ар түрлүү кылып көрдүм да. 15 сантиметрге чейин жеткир, түгү мачалка болсун депчи. Тажрыйбаны өткөрдүм. Тиянак жакшы чыккан жок. Азыр мен чөбүнө эмес, үстүңкү көгүнө. Көбүнчө басымды тамырына жасайм. Белок бүт болот экен. Анан мен койлорго укол эчтеке сайбайм. Айтсаңыз, азыр арашан койлор дегенде бул кымбат баалуу койлор, биздин акчабыз жетпейт. Анан бул койлор эмнеге мынча кымбат деген суроолор болуп атат, Бул боюнча эмне деп айта аласыз? Сиз мисалы канча сомдон баштадыңыз алганды? Анан мына көрүп атабыз интернеттен да, сатып атасыз. Мисалы 1,5 миң доллар саткандарыңыз бар экен, 3 миң доллар саткандарыңыз бар экен. Бул натыйжага кантип жеттиңиз? Сиз деле ошол 3 миң долларлык, 5 миң долларлык, 10 миң долларлыктар алдыңызбы? Же жөнөкөйдөн баштап ушу мээнет кылып ушуга жеттиңизби? Жок, баардыгы мээнеттен экен. Берүүчү да Алладан экен. Жакшы ниет, жакшы рызкы дейт. Кандай десем, бу 30 миңден 110 миңге чейин алгам койлордучу. Ар бир күчтүү коронун эң начарларын алгам. Көрөйүнчү, мен өзүм сынап көрөйүнчү. Тажрыйбам кандай болот экен деп. Мына Аллага шүгүр, жакшы нерселерди берип атат. Алладан сурандым, берип атат. Сиз буну алып атканда эмнесине көңүл бургансыз койлордучу? Башына чолуп атканда коrodon алышыңыз маанилүү эле сизге? Же канына карагансыз, же боюна карагансызбы? Эмнесине карагансыз? Эмнесине маани бергенсиз? Мен биринчиден линия десе жаман көрчүм. Линия деген эмне деп. Аны эм бүт YouTube'дан изилдедим. Бул линия дегени кан экен да. Кан таза болуш керек экен. Жана селекционный работа деп атпайбы? Биздики мисалы үчүн Мадан Аксакал, Мухаммед Шарипов, Кыргыз Талас жамааты өтө күчтүү, Баткен жамааты күчтүү, Куда каласа. Бүт эле күчтүү, бирок ошо коrodon алганга аракет кылыш керек экен да. Эң начарын алдым, суранып атыпчы. Былтыр жаңы баштоочу болдум. Жаңы баштоочу болуп, мен сөөгүнө карадым. Сөөгүнө карадым. Кулакка караган жокмун. Сөөгүнө, узундугуна, жоондугуна карадым да. Бул линиясы жакшы экенин, канын жакшы экенин каяктан байкадыңыз, билесиз?
Эми ютубту чукуладык да. Ютубту чукуладык. Мына кочкорум Казакстанга сатылган атамандын прямой баласы. Биздин жамаатта Матайка бар. Матайка Азим деген балага козу кочкор подарка кылган да саткан. Былтыркы международный выставкада бардыгынан ушуну жактырдым да. Бою кичинекей, бирок жакшы нерсе берет экен да. Сиз таза кандуу экендигин, сизге жакканды кандай параметрлерге жооп бериш керек анын деген. Эми параметрлер мындай мен карап туруп, мына козу мына мисалы жакшы болот, же мынакой жакшы өсөт дегендейчи. Эмнеге көңүл буруш керек? Былтыр главный волонтер Искендер деген бар бизде. Главный волонтерщик. Анан мына председателибиз Мирлан бар, Сатыбеков. Ошолордон көп угуп отурдум да. Кандай кылсам болот, эмне кылсам болот депчи. Анан өтө көп нерсе айтып берди да. Ошону эске тутуп, ошолордун эмелери менен кылдым да мен. Бизден бөлүшпөйсүз ошо бир-эки эске туткандарыңызды. Эске туткандарыман кочкор жакшы болуш керек деген. караң дейт. Сөөгүнө караң дейт. Анан расположение, жүнүн тазалыгы. Сөөк дегенде мына бутун, мына буттары чоң болуп атат, Карчыганы айтып атат. Карчыганы, мына үстү жагы, Карчыганы айтып атат. Желке менен карчыга бирдей мисалы үчүн. Анан дагы бир жакшы Искендердин үйрөткөнү бар. Муну чатын кара деди. Ошо весовой болот деди. Мен жалаң ушуга карадым мына. Бул жерде кандай эмне кылабыз? Ушу чатын өлчөйбүз мына. Чатын карачы, өтө чоң да. Ушул вес көтөрөт экен мына. Жер болушунча жоон болсун, и астыңкы туяктары жоон болсун дейт. Алды. Баштоочуларга кандай каалооңуз бар? Эмне кылыш керек? Башташ керекпи же баягы изилденип жүрө бериш керекпи? Эми кымбат десе эле, бирок акты айткен. Мен 100 кой багып 40-50 коз алып аттым. Андан өлүм көп болду. Мисалы үчүн көтөрө албайт экен кээ-бирки маткаларчы, арашан козуларычы. Анан ким рисковать этсе, ким менет кылса, менети Алладан кайтат экен да. Ушу жаңы баштоочуларга ойлонбогула дейм. Карагыла, алыңарга карап иш кылгыла. Анан селекцияны туура кылганга аракет кылгыла дейм да. Рахмат.